Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүнкү биздин мейманыбыз өзүңүздөрдүн көрүүчүңүз мына Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сіңіргенге бираз жетпей калган, бирок 50 жылдан бери ушул чыгармачылык майданда эмгектенип келаткан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, андан соң Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү Токуш Абдиева деген чоң кыз менен маектешкен отурам. Анда сөзүбүздү баштай берели. Мына чыгармачылык мына өзүңүздү мына баштап чыгармачылыкты таптың басып дегенде бир кыргызда сөз бар эмеспи? Мына 50 жылдан ашып кем эмес экен. Деги эле бул сапарга кандай түшүп калдыңыз? Мына мисалы үчүн бул адатта кээ биринин таятасында бирдеме бир шык болот экен, кээ биринин ата тегинде болот экен, ушундай болот экен. Бул жагы кандай? Деги эле өзүңүздүн тукумуңузда ата жагынан келесизби? Эне жагынан келесизби? Ушу жагына да кичине кайрылып, кыскараак маалымат берип өтсөңүз. Мен мектепте окуп жүргөндө атам, энемдер эме колунда бар орто дыйкан, орто чарбада кишилер болчу. Мында оокаттарына тың өздөрү. Анан атам ошо кичинекейинде энеси өтүп кетип, жетимчиликтин азабында көп тарткан. Чоң атамдын 3 байбичеси бар экен, анан ошонун 3-сүнүн баласы экен, токолдун баласы дегендей кылып төшкө түртүп турушкан да. Ошондой экен, анан бул атам санжырага жакшы болчу. Мен мектепте окуп жүргөндө академиядан, азыр ойлосом академия экен, анда мен кичинекей башталгыч класстардамын да. Ошондо академиянын кишилери барып, анын студенттери барып, элдик оозеки чыгармаларды жыйначу да. Ошондо атама көп келишчү, кайрылчу. Атам көп айтып берчү. Санжыраларды айтып берчү, билгенин баарын жакшы айтып берер эле. Анан өзү мындай күмөн санаган жери болсо, биздин айылда да Садык деп койгон киши бар болчу, Садык ата. Ырчы Садык деп койчу, ыр менен айтчу. Ошо Садыкка жиберчү. Мен бул боюнча Садык жакшы билет. Менден жакшы билет. Ошондон сурагыла деп. Эми ошо санжыраны билгенине караганда атамда да бир далай бар болсо керек. Бирок ошол санжыраларды атамдын атынан эмес болуп калды да. Анда атам деле баягы кызыгып, бунун атынан чыгабы биз деле жашанан эме баягы өзүнүн ар кимдин атынан кетти го. Артынан да түшкөн эмес да. Артынан түшкөн эмес. Анан энем жомокту жакшы айтчу. Жомок айтып берип, баягы жайлоодо болобуз, атам тиги колхоздоштуруу болгондо кичине союз кичине кодулаган го атамды. Кулакай таш керек дегендей кылып. Анан эл менен жакшы экен, эл алып калат да. Анан колхоздоштуруп элдин баары отурукташканда жапырт. Анан атам ошо отурукташа албай калат. Анан ошондо элдин баары отурукташканга кызыгып, там үй салып, ошентип кеткенде анан колхоздун малын бак десе, мал багар киши чыкпай калат, себеби баягы жаңы турмушка баары сүңгүп кирип кетет да. Анан атам айтыптыр, бул мен атам ойлоптур да, мен иши жерде үй айылымда элимде калсам болду. Малды мен багып берейин, коюңар дептир, колхоздукун. Мен эмге акы да албайм, эчтеке албайм, ушу малыңарды багып берейин деп. Анан ошону менен анан атам малга калат. Ошондуктан мен жайлоолордо, кыштоолордо, күздүүлөрдө чоңойдум. Өзүм деле кыштоодо төрөлүптүрмүн. Бул мен төрөлгөнгө чейин 30-20 жылдын окуялары да бул. Анан мен деле кыштоодо төрөлүптүрмүн, анан тоонун арасында чоңойдук. Ошол жайлоолордо аттарын атап бир тоонун. Аттарын тиги жетибиз район Ала Тоо колхозу болчу, азыр Дархан айылы. Үзөңгү куш, Карасай, Ак Шыйрак, Ат жайлоо деген, Көк жайык, мына ушуларда чоңойдум да, ушулардын биринен сала биринде өтүп, биринен бирине барып, ошо ашууларды Жуулкундун ашуусу деп койчу, андай берки Барскындагы ашуу ачып элек. Ашууну ат менен аччубуз, эми укмуш болчу ал убакта. Тилеген таштардан жолдо жатат, анан аттан секиртип өтөт, аттан томолонуп түшкөндөр канча. Ошондой болбой, ошо Жуулкундун ашуусуна ашып, анан Үзөң куушка чейин анан жайлоочубуз. Үзөң куушта застава бар болчу. Илгери Кытай менен чегара бар болчу. Ошого чейин барар элек. Анан баягы жайлоонун табияты, ошо кыштын күчү дегендей, ошонун баары кийинки азыркыга чейин мен ошол
жайлоо кыргыздын жери өзүбүздүн жер жазганды ошол менин бала кезде өткөргөндөрүм мага чоң жардам берет. Кадимкидей көз алдыга элестирип Элестеп ошо жайлоонун кандай экенин, андагы малчылардын турмушу кандай экенин, кыштоодо кандай оокат өтчү эле, кандай кыйынчылыктар болчу эле, ошонун баары мага азыркыга чейин ошо күл азык болуп келатат да. эми Токуш, мына жайлоо деп калдың. Жайлоо деген эми жанакыдай эми аны сүрөттөп айтып отурсаң өзүнчө бир чоң жомок. Эми ошондо бир күндөр жөнүндө албетте жайлоо эле бар эле жаркырап, жайлоодо тамак бышырыш керек. Жана бие саап, кыбыз ачытыш керек. Уй саап тиги айран толуп атат. Ошондо мына биз өңгөнү кой. Мен бир эле нерсени сурайын. Мына отун жок. Ал жерде эле качыратып эле тиги карагайдын тиги бутактарын жагып атыптыр. Азыр эле болсо аз да. Ошо тезек, уйдун тезегин терчү элек. Бул ушул жагы кандай болду деги эле? Ушул жагында мында отун алуу дагы кыйын болчу ошо туура. Анан чегедек издейт эле. Мында атам абдан бүйрө киши бар эле. Тиги куурап калган кээ бир карагайдын арасында тийгизбей анан чегедек алып келген, чегедек чогултчубуз. Чегедек чогултуп анан чырпык пырпыктардан өйдө чогултуп чегедек чогултаар элек да. Мал жайганы барганда, ойногону барганда отун чогултуп ойночу. Бар. Отун чогултуп ойноп, ошо кенедей болсо да үйгө сүйрөп келип, карагайды аралап кетип эле шылтоодо болчу, чегедекте чогултчубуз. Анан ошо чегедек чогултканына карабай энем абдан мындай меймандос, дасторкону кең жайган киши болчу. Анан ошо кой саап, анан энемдин бир эстеге калган жерим ошол килейген казан болор эле. Чоң казан. Анан ошого эжигей бышырчу эле. Отунду чоң а дегенде отун даярдатып алып, анан бүт айыл жайлоодогулардын баары жаматташ да. Бүт айыл карабаган, жасабаган тамакты эжигейди энем бышырчу. Анан азыр ойлоп калам, энеме деле эмне азап болгон. Кечинде отту жагат, казан тасат, таң атканча мына таң атканда бышат ал. Кемиде бир 6-7 саат. Таң аткандан эжигей даяр болот, анан мени коюп анан нан үстүнө камырдан оюнчук жасап, ар кандай форма эжигейге салып коет эле да. Ал кошобушчу. Анан эртең менен турганда эле барып кошуналарды, айылдагылар чакырып кел дейт, эжиге жейсин дейт. Алардын баарын тызылдап жүгүрүп чакырам. Анан бир улагым бар, аны үйрөтүп алам. Ал экөөбүз чакырабыз, ал менин артымдан чуркап жүрөт. Анан улагка да көйнөк тигип, жоолук салып койчумун кичинекей. Анан күлөр атышчу, муну куурчактай кылып. Анан экөөбүз чуркап барып, элдин баарын, кошунанын баарын чакырып, анан боз үйгө толтуруп өтүп, анан эжигейди чыгарып чытыдай бир укмуш да. Чытыдай укмуш, анан баар чатымга, чейдоктума келедейден от жагып бышырат да. Казанга эчтеке күйчү эмес. Ушундай устат бышырчу. Анан даамы кандай сон? Билет да. Сары кызыл болуп, апакай болуп, тиш болуп эжигейлер ушат. Чыгарып келип анан тер чачып, баягы сүт куйган чайдан ичип, килейген сары жес чайнегиси бар болчу, тулгадан түшпөгөн. Ошону менен чайды ичишип, анан рахмат айтып, анан үйгө алып кетер эле, балдары болуп келип. Анан эми ойлоп калам. Анан эжиге жегиси келип калды, элдерге көптөн бери эжиге бере элекмин деп эле бышырып калат эле. Эме деле эмне азап болгон деп. Арада бир 2 жыл 3 жыл өтпөй эле кайра баштайт экен да. Анан ошондоп эме ошондой кылып сыйлачу да элди. Ошондой меймандос эле анан жомок айтып берчү. Анан үйдө агам болсо окууга кетип, анан үйдөгү эң кичүүсү мен болуп, мен эле болуп калдым. Эжелерим күйөө турмушка чыгып кеткен. Анан атам менен энемдин ортосунда эле мен болчумун да. Анан эригем да. Жалгыз. Жалгыз. Анан жомок айтып бер десем, энем жомок эле айтып отурчу. Жомок айтып. Ошондой жомоктордон эшикте мына бир эсиңизге салып берсек. Эсимде, көп эле эсимде. Мисалы үчүн бир кызыктуудан бир аз көп эле эсимде. Жомокторду айтып берчү. Анан жанагы эме эжигейдин арасына камырдан оюнчуктар жасап, куурчактын формасы, же мындай оюулар жасап, кичинекей чубалт жасап, анан салып кошо бышырып, анан татынакай болуп пышып, анан чыкчу да. Анан ошо баланын сүрөттөгүнө окшогон томолук аны жасай албаса да, ошо колу бала экенин окшоштурат. Анан жомок айтып берчи десем, бир жолу нам бала деп жомок айтып атпайбы. Нам балаң кайсы десем, мына сен эжигейден албадыңбы? Ошол нам бала болчу, ошол нам болуп бышып калды. Көрүп турбайсыңбы? Көрүп турбайсыңбы нам бала деп, анан өзүнүн оюнан чыгарып айта берсе керек. Сөз чыгармада. Анан бирөө отурса, анан наны бала болуп калып, ушундай болчу да. Эми Токуш. Эми берилеп келели. Мына
6 yaş, 7 yaşta, al кезде 7 yaşta başlap okuğa kirişibиз. Эмне деген мектепте окуп, канчанчы 1-класста эмне деген ошол өзүңүн айылда окудуңар да, О, айылда ошо Дархана орто мектебинде 10 жылдык мектеп болчу. Анан атам менин окуганыма каршы болуптур. Мен анча эсимде да. Себеби экөөбүз эле кантип тиктешип отурабыз. Анан бир бала болсо үйдө. Анан ошону кетирип ийебизби. Анан менден улуу Райымбек деген агам бар да, алам тиги номер 5-мектепте окутуучу бияктан. Бишкек. Ошо атам айтып калчу. Ошо Райымбек оябыз болсунчу окуп. Окуй кантип отурабыз деп. Анан бир күнү туугандарыбыз келип калыптыр. Биз көлдүн жээгинде элек көлгө түшкөн. Анан ой сен мектепке бара элексиңби? Менин менен тең эгиз кыздары бар эле. Анан Айшеке дечүбүз. Айшеке апа келип, ай сен эмгиче мектепке бара элексиң? Менин кыздарым окуп жүрөт. 1-2 класс болду. 1-класс болду. 1-класска жагыдан барыптыр. Ошо ноябрь айы экен ошондо. Жагыда. Анан эле деп калып, анан мен эмне окубай каламбы деп анан ошол жерден анан мен көлдүн жээгинен Дарханын ортосу 3-5 чакырымдай. Анан анан кетиптирмин мектепке. Ата энеге айтпайлы? Ата энеме айтпайлы. Анан ноябрь айы экен, кайдан билем, ойноп жүргөн боюнча эле. Мектепте тиги өзүң менен кошо тиги китеп эчтеке жокпу? Китебим жок, эчтекем жок. Барганым эсимде да. Анан мен мектепке кирдим. Анан мектепке киргенде жеңилери, энемдер үйдө чай ичип отурганда чыгып эле кетиптирмин. Анан бир маалда чыксам дейт, энем айтат, кетип баратасың дейт. Анан бу мектепке кетип барат экен, мейли, жакшы болду. Атасын өзү кетип калды деп айтам да деп тим коюптур. Анан мектепке кирдим, мектепти барып айылга барганда көрүп жүрчүмүн да. Мектепке кирип короосуна отурдук, дубалы бар эле, эшигин жаап койчу, дарбазасын. Жаап коет экен, анан кирип короосуна киргенине эле сүйүнүп жүрөм. Аба кыздарым, эгиз кыздар жүрүптүр, жаныма келип калды. Анан мен жука көйнөк менен анан ошол күнүнөн кар жаабады. Кар лапылдатып жаап атат. Мен үшүп турам, шүмүрөйүп, балдардын баары кийинген. Үшүп, анан балдар келип эле сирк көргөнсүм. Ай, могу экини карасаң үшүп турган. Бу ким я дешип. Тааныбагандыр суу. Балдар күлүп атат. Бир үшүп турган, анан звонок болду окшойт. Анан бир маалда звонокко кирдик. Баягы тааныган туугандарым менен, эгиз кыздар менен кирдим да анан. Бир аял экен мектептиги. Ошо эмеде сабак берип аткан мугалимде. Анан келди, анан сен эмне келдиң? Окуганы келдим деди. Анан эме окуйт белең деп. Анан жүрчү деп анан мен чет эле барып көнөсө директорго алып барыптыр. Анан алып барып анан мугалимдер отуруптур, көп киши деп багат. Анан окуганы келдиңби деди. Анан окуганы келдим. Эмне кылып жүргөн буякта? Буга чейин эмне келиң? Азыр деген мына 2 ай өтүп кетти. Деп атышат. Анан окутпайбыз. Анан канчанчы жылкысың деп менден сурат да. Энеме үркүндү көп айтчу, үркүн жылы деп эле. Энеме үркүндө 12 жашта экен да, үркүн эсинде калбай эле айта берчү. Үркүндө жылы деп эле. Ошо үркүн жылы деген эсимде калыптыр. Канчанчы жылкысың десе, үркүн жылкымын. 16. Анан күлүп, үркүн жылы менде жок болчумун дептир мугалим. Окуй берсин, жетишсе окуп кетер, жетишпесе калар дешти да. Көрөрбүз. Анан кайра алып келди, анан бир барак кагаз берди, дептерден айырып. Анан бир кичинекей карандаш берди. Ал убакта эми 49-жыл. Согуштан кийинки оорчулук эле жыл экен да. Аябай да. Анан парта бир артында бир парта бош экен. Ошо жака отур, доскадан эмне көрсөң, бу досканы көрсөтүп койду. Ушундан эмнени көрсөң алдыга жаза бергин. Ошо жака отур деп койду. Билгениңди. Билген. Анан окшоп турсам деле окшобойт. Анан баягы танапс болгондо, эс алуу болгондо анан ар бир барам ага мугалим болду. Аны мындай жаз, анан тиги жаз, муну а дейт, бу дейт деп. Анан ошолордун жазуусу, ошолор окутуп, класстагылар биле. Ошону мен окуп кеттим да. Ошол эле класста ошо боюнча жарак эгиз кыздар менен кошо. Анан ошо боюнча окуп калдым анан. Жетишип кеттим. Анан сабак ортолоп калганбы, айтор аяктап калганбы, кийимимди алып алып энем келди. Анан эшитип кетти, анан атама келгенде айтты, бул качып кетип, мугалимдер тизмесине түшүп калды, окубаса болбойт деп. Ошо боюнча окуп калдым да, анан 59-жылы анан мектепти бүттүм, ошол эле мектепти. Эми мындай да, ошол мына 10 жыл мектепте окуган жылдар кызык да өзүнчө. Убакыттын кандай өткөнү ал кезде убакыт өтчү эмес. Мен ушул билим ой эле 1-класстан 10-га жетиши 10 кылымдай сезүүчү. Анан ошол аралыкта мына мисалы үчүн мына келечекте болочокто жазуучу боло турган таланттуу мындай
kızsың да мындайча айтканда. Ошол кандай жүрдү деген орто мектепте. Мүмкүн анагы шыктандырган мугалим бардыр. Мүмкүн ошол сыяктуу мындай бир мындай шарт түзбөсө дагы, ай, сен көркөм адабиятты оку, могу эки темадан адабият сабагы да болот да. Ооба, кыргыз адабиятын окудук да. Мыкты мугалимдер ошол сабактын өтүшү, ошолордун таасири жөнүндө да мындай айтып Ошо өтсөңүз. мектепке барып окуп жүрдүм. Анан менин агам журналистика факультетинен окуп калды да, университет. Анан журналист болуу, жогорку окуу жайынан окуу деген мага кол жетпеген нерседей болчу бул. Абдан бийик, бул фантазия, бир элестете алчу эмесмин. Анан бирок эмне болоорумду, кайсы кесипке ээ болоорумду деле мындай жакшы аныктай алчу эмесмин. Себеби энем айтчу, атам менен мугалимди абдан жакшы көрчү, сыйлачу, абдан сыйлачу. Анан ошо мугалим бол дей берчү. Мугалим деп эле. А менин мугалим болгум келчү эмес да эмнегедир. Эки сөздүн бири эле мугалим экен да. Эки сөздүн бири да мугалим бол, мугалим жакшы, мугалим бол эле дей беришчү. Тынччу буш. Анан агам ошо окуп жүрдү. Анан а кишинин ошо журналистика болуу, журналистика жаатында эмгектенүү, эмне жазуу деген маганда анда түшүмө да кирген эмес, кол жетпеген бир асмандагы бир укмуш нерсе болчу да. Анан орто мектепти биз 9-10 класс окуп атканда мугалим болуп калды бизге Үсөнбек Асаналиев деген. Адабиятчы. Доктор Нагапка. Илимдин доктору. Ошо киши эмгек жолун ошо жактан баштаган. Ошо жактан баштаган экен. Айылынан баштап биз бир айылданбыз. Анан аягы кыргыз тил сабагынан берип калды. Сабирежи деп. Анан өзү кыргыз адабияттан берип калды. Анан өзү университет жаңы бүткөн, анда да романтика, фантазиялар күчөп, чыгармакчылыгы башталып турган учур болсо керек. Өзү ойлосом азыр. Өнөрпоз бир топ комузду да мыкты черткен. Анан ушу сабак убагында ошондо бизге Алыкулду биринчи жолу тааныштырды. Анан Алыкул жөнүндө айтканда да башка адабият жөнүндө айтканда да башка акын чыгармачылар. Алтыгомбаев жөнүндө айтабы, Түгөлбай жөнүндө айтабы, Темиркулов баарын келиштирип абдан кеңири анан кызыктуу баяндап берет. Өзү да эрикпейт, бизди да эриктирчү эмес да. Анан ошонун таасири тийди окшойт. Анан Алыкулдун ырларын, бир топ акын жазуучулардын мындай кээ бир монологдорун, жана Ажарды, Касымалы Баяновдун, анан Түгөлбайдын бир үзүндүлөрүн, Сыдыкбектин чыгармаларын, Алыкулдун чыгармаларын бир талай жаттыга билчү. Анан бизге окуп берсе, биз укмуш көрүнчү да. Бизге ага чейин андай сабак болгон эмес. Көркөм окуган жагынан дагы келиштирип окуйт да. Көркөм окуп берсе, анан бизге тим укмуш көрүнүп, дымырабай угуп, анан ошол таасир этти го мага. Анан 10 класс окуп атканда анан эле ыр жазуу пайда болуп калды менде. Өзүнөн өзү эле. Анан ыр жазам, 1 куплет, 2 куплет, 3 куплет ар кандай. Тоо жөнүндө, көл жөнүндө ошондо жазгандарым. Анан бир Ала тоо жөнүндө деп бир ыр жазып, анан атам гезит алчу. Райондук гезит менен анан Советтик Кыргызстан. Анан райондук гезит үйдө райондук гезит жатыптыр адреси менен. Анан райондук гезитке ыр жибербейдим. Баягы Ала тоонду 10 класс окучумун. Анан жибербейсем, ошо Үсөнбек агайдын ыры да чыгыптыр, ошол сонуна меники да чыгыптыр. Ала тоо деген 10 класс окучумун. Анан ошондон биринчи жолу ошо райондук гезитке ошо 10 класс окуп атканымда чыккан. Анан ошондон баштап кичине ыр жазып жүрдүм. Анан мектепти бүттүм. Мектепти бүткөндөн кийин кандай болду эми? Жанагыдай максат деле айтканыңызга караганда ачык айкын эмес экен. Журналистиканы дагы мына агаңыз дагы жакшы экен. Анан Үсөнбек Асаналиев аксакалыбыз дагы чоң таасир эткен экен. Мына ошол келечекке багыт өзүнчө уюп калды да, багыт деген мага билинген жок, бирок ошо багыт болуп калса керек да. Анан ошо энем айтуусу боюнча мугалим болгонго окууга келдим. Энем айтты, биз эми улгайып калдык, акыркысы баласы мен болсо баары эжемдерди. Анан сен энем абдан сабаттуу, окуп билим алган эмес, бирок абдан сабаттуу киши болчу. Сезимтал киши болчу. Анан айтты, биз улгайып калдык атам экөөбүз. Пенсиядабыз. Анда пенсия кичинекей, бирок ошол кичинекей акчаны баркы бар болчу.
Анан 12 сом экен. 12 сом алышчу, экөө 24 сом алчу. Анан ошонун баркы бар болчу, анан эми биз ушундай болуп калдык, мал мүлк деген азайды. Анан сен тиги кыз келиндер институтунан окуу, жок дегенде курсаң тогу жүрөт. Ошолорго тамак берет, ошо мен билчү эмесмин, элем билип алыптыр. Мен кабардар эмес болчумун. Ушундан оку деди да. Анан өзү алып келип, анда тааныш деген да жок экен, өзү алып келип ошо кыз келиндер институтуна документимди өткөртүп коюп анан кетти. Кыйын болчу эмес болгон. Анан экзамен берип жүрөм, мен ойлоп жүрөм, мен кийимди жакшы тикчүмүн. Мектепте окуп жүргөндө баардык кийим тикчүмүн да, анан энем өзү ошондой иштеп болчу, тикчү, ишмекер болчу. Анан ойлоп жүрөм, мен эми кийимди жакшы тигем да, жазуу жагында жокмун. Анан 40 жылдык фабрикасы бар эмеспи? Анан ошондон иштейин деп жүрчүмүн. Максат ошону коюп. Максат ошо 40 жылдык болчу. Анан ошондон баары эле иштейин деп жүрөм. Анан өтпөсөм, өтпөй калам. Мен эми милдетимден, атам энемдин милдетинен кутулайын да, мугалим болом. Өтпөй калдым дейм да. Шылтоо кылат да деп. Экзамен тапшырып жүрөм. Анан биринчи жолу сочинение жаздык кыргыз адабияттан. Спорт залында толтура студенттер, абитуриенттер, баардык факультеттики. Анан отурам, мурда консультация болуп атканды эскерткен, баракты алып кирбейсиңер, калем сабел алып киресиңер. Башка эчтеге китеп болбосун, китеп шпаргалка жаныңарда болсо кууп чыгасыңар, кууп чыга. Анан мен жөнүнө баргам, эч нерсем жок. Анын үстүнө 40 жылдыктан иштейм деп жүрөм да. Эңизги максат. Анан отурсак, буягым деле китебин сууруп чыгып көчүрүп атат, тиягым деле көчүрүп атат, баары эле көчүрүп атат, шабыраты менен. Анан ал Туканбаевдин өмүр жана чыгармачылыгы жол экен биринчи. Ошону жазайын дедим да. Анан эле кашайып эле туулган жылын унутуп калыптырмын. Анан отурам, жанымда кыз китептен көчүрүп атат. Анан туулган жылын айтып койчу десем айтпай койду. Анан айтпай отурдум, 2 саат өтүп кетти, 6 саат берчү да. Анан комиссиялар астында отурат, мугалимдер. Анан бир аялып басып келип, сен эмне жазбайсың? Жазып бүттүңбү деди. Мен жазбайм дедим. Анан эмнеге десем, Тагал Туканбаев жазайын десем, туулган жылын унутуп калыптырмын. Туулган жылынан башкасын эле жаза бер деп кетип калды. Туура. Анан жаздым. Анан чистовик деп бир барак берет, анан черновик деп берген. Анан чистовикке бирөөнү жаздым иши кылып. Жаздым бир 6 барак жаздым го. 5,5 ушундай барак жаздым. 2 саатта жазып бүттүм аны. 2 саатым да өттү, 4 саат өттү. Убагына анан аны жаап койдум. Көчүргүм келген жок кайра. Себеби баары бир 2 алам деп атам. Себеби бүт эле китептен көчүрүп атпайбы. Шпаргалкадан көчүрүп атат. Баары 2 аламды эмнесин көчүрөм деп жаап отурсам, Дайыр аял келди. Дайыр мугалим келди да. Сен эмне кылып отурасың деди. Мен жазып бүттүм дедим. Эмне бербесин дейт. Бербейм дедим анда. Эмнеге бербесин дейт. Баары бир 2 аламда бербейм деп. Анан карамыры деп анан жазгандарымды да анан көчүргөн жоксуң дейт. Жок дедим. Анан экөөнү алып кетти. Анан айтып аткам, тиги жазганын арты берип, чистовиңерди өзүнчө койсуңар, черновиңерди өзүнчө койсуңар, анан асыл жакта эшик бар экен дагы. Ошол жактан чыгып кетесиңер деп. Артында бир эшик бар экен, аны менен киргенбиз. Анан отуруп калдым, алып кетип калды. Анан эми тияка баргандан тартындым, мугалимдердин астынан өткөндөн тартындым да. Ал жерден эми кантип өтөм деп анан акыры турган тышкы эшик, тияка эшик менен кетип калдым да чыгып. Анан 1-август болду жазганыбыз. Анан 5-августта келип 6-августта дагы экзамен болот, ооз экисинен. Угасыңар дейт, анан келсем угузуп атат. Кийин тарыхтан берип жүрдүм мугалим. Бир маалда Токтош Абдиева 5 деди сочинение. Таң калып калды. Бу эмне? Ишенбей. Анан аягында окуп бүтүп анан дагы айтты. Кимде укпай калган болсо келип сурап аргыла. Мен бардым, мен такта баргыла деди. Анан бардым, мен укпай калдым деп. Десем Токтош Абдиева. 5. Таң калып калдым да, 5 алыптырмын деп. Анан баягы өзүм жазгамда, эми ошондо эме элесем. Чыгармачылыгым бар экен да. Анан ар кай жерден ырда кошуп кеткем да. Анан көчүрүп алган менен анын айырмасы асма менен жерде экен. Билет да берки мугалимдер. Билет. Анан 5 экен, анан экинчи экзаменден дел ошондой жакшы баа алдым. 4 сабактан экзамен болчу. 4-5 кылып атып 3-чү сабак келгенде орус тилден жат жазуу деди. Орус тилден эч нерсе билчү эмесмин. Түшүнү орус тилден сабакка кез-кезде болчу бизге. Мугалимдер келип кетип калып эле ушундай болчу да. Башка сабактар физкультура өтүп анан. Анан
Андан 2 алдым анан. Э. Жат жазуудан 2 алдым. Ырас болду эми. Ырас болду кетейин деп документиме барсам, жок документиңиз сиз берилбей эткенсиз дейт. Бер дегенде жок дейт. Вот тиги деканга барыңыз деп. Ой. Анан деканга бардым. Ошол жакта рухсат алып келдим. Ошондо анан ал жерден анан эмне кылам деп анан деканга барсам, ал жерден мугалимдер айтып, бир мугалим айтып калды, издеп жүрдүм эле сен кайра дагы жазасың деп. Сочинение жат жазам. Анан мен айттым, эже баары бир 2 алам, мен жаза албайм десем болбойт. Менин ишим жок, жаздыр деди деп. Анан бир 5-6 бар экенбиз кайра жазчу. Анан жаздыр. Андан 2 алдым баары. Айткандай эле. Айтканымдай билбейм да, билемесим да, анан 2 алдым анан. Өтпөй калдым деп документин берсем дагы бербейт, анан кандидат деп приказ чыгарып коюптур. Анан окуйсуң, документиң жок деди, анан болгон офистага жатасың, оокаттанасың, тамагын ичесиң, болгону сага студенттик билет берилбейт. Анан бир 6 айдан кийин жаңы жылда кышкы экзамен жакшы тапшырсаң аласың деп. Анан кышкы экзамен тапшырып, экзамен берип, анан ошентип эле окуп кеттим. Эми токуш, эми сөзүң кыскасы, ошентип мына эми институттагы 5 жыл жөнүндө да кыскараак. Ошо бул дагы келип жанакы алар дагы билгенинен, ой, могу кызда бир жөндөн бар экен, могу эки деп ошон үчүн улам биринчисинде эле кетпек экенсиң да, анан орусча жанакы сачи эме диктанттан эле. Анан алар байкап атат да, ар бир сүйлөмдү байкап, бул кыз жөн кыз эмес экен, бирдемеси бар экен деген ойдо ошол улам калтырып. Оз экисинен де алдым, сочинениеден де алдым. Жок, эң негизгиси бир сабактан 2 алып атпайсыңар. Бир сабактан жат жазуудан 2 алып атпайм. 2 жолу катар 2 алып атам. Анан эми берки студенттик жана 5 жылга келсеңер, кимдер менен ошо жылдардын ичинде акын жазуучулар менен таанышып, албетте ал жерде мына дагы бир маселе бар. Биз окуп жүргөндө ар эмес орто мектепте эле жанакы дубал кезде чыкчу, кружок болчу. Ал кезде мына жайнап тиги университеттин балдары жанакы сонун болуп тиги Бек Султандар, Жалилдер баары окуп калган. Ала жогорку курста болуп калган, бирок алардын таасири келип кетүүсү, аралашышы, жанакы жазуучуларды чакырып алар менен болгон жолугушуулар көп болуп калган да. Көп болуп калган. Мына ошого кандай катышуу? Мектепте келип окуп жүргөнүмдө өттүм да. Анан иленчил жаштан анда болобу Ала тоонун маңдайында эрке типографияда, эркин тоодо ошондо отурушчу экен, 2 этажында. Ошолордун кабарчылары анан көп барар эле. Бизге Шаршембек Үмөйталиев сабак берди, кыргыз адабиятынан. Институттачы. Анан Абдыкадыр Садыков берди дагы иштеген. Өкөтөн күчтүү киши да. Булар ого бетер кызыктырды. Анан бирде жаздырып калганда Абдыкадыр Садыков да жакшы жазасың деп калды. Шаршембек да мактап калчу мени, Үмөйталиев да жакшы кишилерди. Анан ушу иленчил жаштын кабарчыларынан барып, Совет Кыргызстандын кабарчыларынан барып бизди тартчу жазганда. Анан ошо иленчил жашка мени көп эле пропагандалашты. Эми ошо жанагы биринчи мүмкүн ырлар чыккандыр, биринчи, мүмкүн аңгеме чыккандыр. Ошо жанагы институтта окуп жүргөндө. Институтта окуп жүргөндө бир Марттык Момурун кармашы ошондо ал убакта элчи эмесмин, кийин эмесем Нурпайыз Жаркынбаев экен, иленчил жашта өздөрү жаңыдан иштеп жүрсө керек. Бир эки эле жыл болсо керек ашып кетти. Ошо жаңыдан иштеп жүрсө керек, анан алып барып анан менде бир кат деген аңгемемди берип, дагы эмелер ошолордун баары иленчил жашка чыккан. Биринчи жолу ошо аңгемем, ошо кат деген аңгемем чыкты берди. Андан кийин ырларым чыгып жүрдү, ошолордун жардамы менен. Эми ошо жанакы силердин институтта кружок маселеси. Кружок бар болчу. Кимдер катышчу эле азыркыларда белгилүүлөрдөн? Мында биздин институттун кружогуна да кеңейтилген шаардык кружок бар болчу. Шаардык бул Илени заводунда Иленин кулуунда анда жумушчулар да бар болчу. Бишке Фрунзеде окуган бүт студенттер ошо барып кружокко катышчу. Ошо кружокто мен да катышып угуп, мен да ошо Ленин заводундагы ошол чоң шаардык кружокко катышып калдым да. Ошо катышып калганымда ал жерде кружокто Анато Өмүрканов жүрдү ошондо. Аман Токтогулов жүрдү. Жана фантастика ким кайтып кетти? Сартып башында. Анан Жума Жамгырчиев акын согушта кайтып калган. Ошол кишинин баласы жүрдү. Алмамбет Жамгырчиев. Ошолор азыр кийин бар мына чоң акын болушту. Анан жана кээ бирөөлөр радио журналист болуп кетишти. Асанбек Иманбаев да жүрчү ошондо. Ошолор болуп, ошондо ошол Ленин заводунда жүрдүк. Анан бул майрамдарда ар кандай да бизди дагы чакырып, телевидение чакырып, болбосо
элдин баягы операда же кыргыз драма театрда чогулуш болгондо тизилип турган ырларыбызды окутчу. Анда деле кайсы сондур дейсиң, ошол ырлардын баары ошол убагында ошондой эле да. Ошого катышып жүрдүк. Анан Шаршемби Үгүмөталиев дагы бир сөздөбө сөз чыгып, анан ошентип чыгып калды. Анан бир күнү айтып калды, бизде Чернышевский албакта эми улуттук китепкана болбодубу? Бир китепканасында жазуучулар менен жолугушуу болот, талкуу болот. Темир Кулметалиев, ал Токонбаев, Түгөлбай Сытыбеков, Кубанычбек Маликовдор катышат. Адырасыл Токтомушевдор бар. Ошол кишилерде барып оюңарды жазуучу тиги Түгөлбай Сытбековдун Зайыптар романы боюнча талкуу жүрөт. Ошол сүйлөшүңөр керек. Сен сүйлөйсүң деп калдым мен. Аны менен кандай оюң бар? Ала Тоо журналына чыгып окуп жүрчүмүн да. Зайыптарды? Зайыптарды uzun жүзүндөрүн 1-2 жүзүндүсүн окугам. Анда болду китеп болуп өзүнчө чыга элек. Чыга элек, өзүнчө чыга элек. Анан Үмөталиевге айтып калдым да Шаршемби. Агай бул өзүнчө эле ар бир чыккан өзүнчө чыгарым экен. Бул роман эмес го. Романды эле түшүнбөйм да. Ошо да. Анан түшүнбөгөндүктөн айтып атам да. Анан роман эмес го, өзүнчө эле тема менен чыгып атат, өзүнчө эле чыгармалары го десем. Ошону тиги эмеде барып айтты. Тиги жолугушууда, анан жолугушууга бардык китепканага. Барасың деп алып барды Шаршемби агай. Бир тобуңар бардыгар. Бир тобубуз бардык, зал толтура. Анан байыткан кишилердин баары кыркка отурган. Түгөлбай тиги терезе жагында четте экен. Түгөлбай ата. Анан баарыбыз таң калып көрүп кишилер тиги киши экен, бул киши экен. Биринчи көрүшүңөр. Биринчи көрүшүбүз. Таң калып отурган азыр бир маалда эле мен сүйлөп калдым, чыгарып калдым. Мен сүйлөп калдым. Анан чыгып алып, трибунага чыгып алып, өзүм осы 3-чү курсмун анан. Да ар кайсыда айтып атам да эми. Азыр эле анан. Бул роман Түгөлбай Сытбековдун Зайыптары роман деле эмес депчи. Роман деле. Ушундай деле келки бири мындай тутумдашып кеткен эмес. Ар бири өзүнчө чыгарма сыяктуу, ортосунда байланыш жок деп эле сүйлөп атам баары. Баары мени карап бирөө күлүп отурат, күлүп аткан ушу бирөө карап эле башын ийкеп аткан тиги Токонбаев агай экен. Ага жагып атат. Ага көрсө жагып атыптыр. Анан Түгөлбай агай чет ал көчөнү карап, көчө терезе жок экен. Ошо киши мен уккан деле жок. Уккан деле жок. Сүйлөсө сүйлөй берсин эми, оюндагысын айтып алсын. Бир кенеден эме деп атат да, уккан деле, уккан жок. Анан ошону мен бүттүм, анан кеттим, отурдум анан. Ошону менен чогулуш бүттү. Тиги Шаршемби агай Үмөталиев келгенден кийин ушинтип сүйлөш керек. Дагы бир барабыз. Мындай встречалар көп болот деп калды анан. Жакшы сүйлөдүң деп. Мактап кой. Мактап койду. Анан жүрөбүз, анан ошону менен институтта жүргөндө ошо көп эле чыкты. Совет Кыргызстанга деле чыгып жүрдү ырларым. Эми мына сөзүңүздөн мына ыр менен кошо аңгемелерди мындай катарлаш алып келиптир. Мына биринчи чыгарма качан чыкты, эмне деп аталды? Ошолордун бир атын атабы менен мындай да кимде ким болбосун биринчи чыгарма чыкканда бир 3 күн, 2 күн, 3 күн койнуна алып жатпай барды. Аябай эле укмуш көрүнөт. Артыкча. Деген айынан уктап атып кайра тил ортосунда тура калып сонун көрүнөт. Ушул окуя кандай болду деген эле өзүңүз? Ошо мен бул жазуу жагына ошо студент кезимде эленчил жашка жакшы эле чыкты, аңгемелерим чыкты, ырларым чыкты. Бирок жазуу жагында мен ушул аягына чейин алып кетем, менден бир нерсе чыгат, мен кыйын жазам деген ой жок болчу да. Ошо оюм жок, ошо бир жактан туура эмес экен да. Мындай артына абдан мындай абдан бекем ишенич болбоптур да. Ишенич болгон жок. Анан ишенич болгон жок. Баягы катышып, кызыгып, Куржоого барып, ырларымды окуп жүргөн менен ошо менин ишенич, меники жакшы, мен жазып атам деген ой болгон жок. Меники өзүмө ушуну жакшы жаздым деген такыр болгон жок. Ошону жакка анан ошентип жүрүп Чоңалайда бүткөндө кызык, мен романтика бар эле анда. Романтика менен жашап, кыян менен жашап жүрүптүр. Жок, тиги институт бүткөндөн ошо жака мугалим болуп кеттиңер. 70 чыккандан кийин романтикадан кол үздүм го. Романтика менен кыян менен жашап, ошо калкылдап эле жашап жүрүптүрмүн да. Анан
5 курста окуп атканыбызда бөлүштүрүү болуп калды. Республика боюнча кайсы мектепте орун бар, кандай кызматтар бар келчү эле дагы. Ооба, тизбеш. Анан окуп атат, анан мен романтикада мен республиканын эң алыскы районуна барам деп атат. Эң алыскы районуна барам. Шарты жок жерге барам. Артта калган районго барам деп. Патриот болуп атам. Анан ошо патриоттук менен эң эле алыс район Лейлек районундагы Кулунду орто мектеби экен. Начар мектеп деди ошону жетиширген. Ошо Кулунду орто мектебине жазылдым мен. Анан Жунушбаев деген деканыбыз бар эле, кайра 5-6 жолу сурады. Сен өзүң ишенип ошо барасыңбы? Жөн эле айтып атасың. Жок, барам. Анан ошонтип менен Кулунду орто мектебине кетмей болдум, Лейлек районунда. Анан романтика деген кыйын да. Анан Ошко бардым. Ошодон Лейлекке барбаксың андан ары. Андан ары, анан Ошто областный конференция, облоного кириш керек экен. Анан облоно деген Саткыналиев деген киши экен. Аны билгеним мындай болду, баргандан кийин сумкамдан буяктан справка берген да бүткөн жеринде. Паспорт, справка. Анан ошол бир аз ошо справка салынган кошелегимде болчу да. Акча десе элек акчам да бар эле. Ур калтырбайдым. Да, кошелек менен. Оштон справка жок, бүттү деген документ менен эчтеке жок. Жөн бош эле калдым. Анан эмне кылам деп анан облоного барайын дедим, жооп тийдим деп. Ошо окуу башталган жатат, 25-август болуп калды. Анан барып анан кирсем эле мугалимдер барып эле оболгонон тилдеп чыгат. Бул акмак киши кыйкырып өкүрүп уруша берет. Ит киши деп тилдеп чыгып атат. Анан тартынып кетип калдым мен да биринчи күнү. Эртеси кайра бардым. Убакыт өтүп атат. Анан барып анан кирдим. Анан ушундай болду, мен документимди жоготпойдум десем, ай деди. Эмне кылып жүрдүң анан 2-3 күндөн бери кирбей? Мен суратып алат элем. Мына эми бүгүн 25 болуп атат. Конференциялар райондук башталды. Анан айттым, сизди деген киргенден баары ит киши, жаман киши деп тилдеп аткандан коркуп келген жокмун десем, кырып келип билди. Анан кандай экен киши экен деди, өзү толуп келген сары киши экен. Кандай экен билбейм дедим. Калдыңар ушундай. Анан ошо да анан сен ошондой алыс артта калган районго баргың келеби дейт. Ооба дедим. Анан 1 айдан кийин кайра качасың деп. Жок, качпайм. Андай артта калган районго барсаң Чоңолайга бар. Лейлектен да аяк татар. Алыс. Чоңолай районунда Даработ деген орто мектепке барасың деп аяка тиги райондун звонтип ушундай барат сага деп приказын жазып берип колума кармап бар, анан мындан кийин сак болуп оокатыңа тың бол деп. Жоготпо деп. Анан Күлчөгө бардым. Анан Күлчөдөн анан ошо жака барасың дешти. Анан жолу татаал деди мугалим, завуч экен ошо мектепте. Жолу татаал, сага чыдай албайсың, кетесиң деди. Жок, барам деп анан бардым. Катуу көрүп элек. Анан барып ал көбүнчө тиги ал зонадан Чоңолай Кытай менен чектеш болгондуктан Күлчөдөн паспортко белги койдуруш керек экен, ошол жака кетти деген алыш керек экен. Аны да билбейм. Анан сары таштан да тосот экен тосмо солдаттар. Кармабаса болобу, өткөрбөйбүз деп. Документи жок. Паспортумду бер, документ жок. Уруксат жок, барбайсыз деп. Бул бала бара турбай, анан чоңго барасың деп. Чоңуна алып барышты. Чоңго Тарас Алиев экен, Токонбаевдин уулу. Ошо жакта иштейт экен. Анан ага жөн жайымды айттым, ушундай билген эмесмин. Кой өткөрө бергиле, барар замат Даработ коргондон чотко туруңуз. Өткөрөлү деп өткөрүп, анан ошо боюнча барып калып, кийин Алай күндөлүгү деген китебим ошондон анан күндөлүк жазып жүрүп барарда. Ошо жанагы Күлчөдөн Оштон баштап күндөлүк жазып жүрүп, анан ошол 1 жылдык өзүнчө эле күндөлүк болуп чыгарма болуп Алай күндөлүгү деп чыккан. Бул эми Алай күндөлүгү экинчи китебим, бирок экинчи китебим, үчүнчү китебим ушундай, анан экинчи китебим экен. Анан Алай күндөлүгү чыкканда бул алайлыктар, чоңолайлыктар. Мен анда буякта болуп калдым. Китеп чыккан. Майрамдашыптыр, жакшы ыраазычылык билдиришти. Окуп жүргөн ошо мектептин ыраазычылыгын билдиришти. Ажерде канча жыл иштедиңиз? 2 жыл. Анан жакшы жер аптан, анан ыраазычылык, анан бир мугалимди кичине сабакта ушундай эле деп бизден улуу болчу, бирок жаш мугалимдерге атагандашып ушундай болчу да. Анан мен барганда 5-класска класс жетекчисиң деди да. Мен бербеген сабак деле калган жок. Географиядан бердим, тарыхтан бердим. Математикадан башка бар? Математикадан башкасын баарын бердим. Өзүмдүн артисттигим болсо кыргыз тил адабияты жана музыка мугалими да, музыканы да окуганбыз. Анан
музыканы да бердим, кыргыз өз көркөм чыгармачылыгын уюштуруп, клубка оюн койдук балдар менен. Башта андай болуп болуптур, биз шарактадык абдан. Оюн коюп, концерт коюп байрам сайын мектептин балдары менен. Мына бу жерде да бир токуш, бу жерде бир маселе туулуп атат. Мына бу жерде абдан азаматтыкта кылыпсыз бир жагынан. Бир жагынан жанакыда бир өзүнчө көп мындай адистер, мугалимдер барбаган жерге барыштын өзү да бир четелдик. Жанакы өзү романтик экен деп атканыңдын ошо романтик төркүнүшү да жатып атпайбы? Эми аны жерде кандайча шарт болуп бияка келип, ошол жерде эле 20 жылда, 30 жылда иштеп калбай. Ошол жерде жүрдүм, анан ошондо эртеси ошо алайда бир үйлөрдү кыдырдык да, анда үйлөрү мындан албетте көп жылдар өтүп кетти, ал убакта абдан жөнөкөй жашашчу. Школьный форма деген жок эле да. Ооба. Кыздар алдына жорук салынып, ошентип келишчү. Анан эртең 1-сентябрда окуучуларды күтүп алсак эле жалаң эле мектепке келбей эле келиндер келгендей болот мага. Көбүнчө кыздар экен окуучу, 9-10 класстын чоң мындай. Анан ошентип аяка көнүп 2 жыл иштеп. 2 жыл Эми токуш, мына бүгүн биринчи маегибиздин биринчи бөлүгүн бүтөлү. Жаңыдан гана ошо жанакыдай өзүңүз айткандай романтик болуп, ар жердин арысына барып, арысына карабай 2 жыл иштеп, жана кружокко чейин уюштуруп, мына чыгармачылыктын башталышына жаратып, алай күндөлүгү деп туруп, сонун чыгарма болгон тура келип. Эми бүгүн буну жаратан берким маегибизди бүгүн токтотолу дагы, анан экинчи бөлүгүн анан дагы урайбыз. Анда түздөн түз жана чыгармачылык бүгүнкү жанакы 11, 12, 13 китеп чыгыптыр. Ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Өзүңүзгө чоң рахмат. Бүгүнкү биздин маектешибиз СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, андан Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, бир канча китептерди чыгарган автор эжебиз, кыргызга белгилүү мына прозачы Токтош Айым менен маектешип бүттүк. Сиздерге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайлы. Ошондой эле чыгармачылык ийгиликти, жигерди Токтош Зайымга да каалап коелу.